Assalamu alaikum достор. Бүгүнкү видеодо биз кантип ушул жайда жана кыска мөөнөттүн ичинде, тагыраак айтканда бир жумада бир жолу ушул көнүгүүлөрдү жана ушул эрежени колдонуп коюу менен сиз капталдагы майлардан, курсактын алдындагы ашыкча майдан жана ашыкча салмактан кутулганды үйрөнөбүз. Өпкөгө көп сандагы кирген кычкылтек жана биздин май клеткаларыбыздан бөлүнүп чыккан майлар өкө реакцияга келет экен дагы. Жыйынтыгында биз кычкылтек менен дем алып, кайра дем чыгарганда көмүр кычкыл газы менен дем чыгарат экенбиз. Демек ушул реакция биздин майларыбызды эритүүгө жардам берет экен. Жакынкы эле 2 жылдын ичиндеги окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында ушундай деп чечилген. Буга чейин биздин булчумдарыбыздагы митохондриялардан ушундай майлар эрийт жана биз ошо ашыкча майлардан арылабыз деген жыйынтыктын негизинде жашап келгенбиз. Бирок ушул жакынкы аралыктагы окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянуу менен биз мындайча айтканда бардык май эритүүчү процесс биздин өпкөбүздө болот экен. Мисалга алып айта турган болсок, качан биз тердегенде же болбосо активдүү кыймылдаган учурда тер менен кошо биздин футболкабызда ушундай өпкөнүн изи калат, же болбосо өпкө туштагы биздин кийимибиз көбүрөөк суу болот. Бул өпкө биздин майларыбызды эриткенге кычкылтектин жардамы менен таасир этет экен. Ашыкча салмактан арылуу үчүн негизги факторлорду эске алышыбыз керек. Негизги 2 фактор бар. Биздин майларыбыз биздин булчумда жана терибиздин алдында болот. Мындайча айтканда подкожный жыр деп орусча айтылат. Көбүнчө ушу подкожный жырдан арыла албай жүргөндө көпкөйсө жана салаңдаган курсак бизди тазартты. Мындайча айтканда көбүнчөбүздү. Демек биз өзүбүздү ашыкча салмактан, ашыкча майлардан, салаңдаган курсактан, капталдагы майлардан арылуу үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз жардам беришибиз керек экен жана ушул түшүнүктөрдү колдонушубуз керек. Бул түшүнүктөр бизге кандайча жардам берет десеңиз, эң биринчи биздин булчумдардагы майлар биринчиден эрийт. Андан кийин кайра кожабыздын алдындагы майлар кайра булчумдарга барат дагы, ал жерде энергия бериш үчүн даярданып турушат. Демек ушул процессти түшүнгөндөн кийин биз өзүбүзгө көнүгүүлөрдү тандап алабыз. Ал көнүгүүлөрдүн эч кандай оордугу жок. Ар бир адам кыла алат, аялдар дагы, эркектер дагы. Каалаган убагыңызда кылсаңыз болот. Жада калса жумасына бир жолу кылып коюу менен сиз өзүңүз күткөн жыйынтыктан дагы жакшы жыйынтыктарга жетишиңиз мүмкүн. Бирок бул тамакты туура жеп жана уйку жетишерлик шартта болгондо. Биз эми көнүгүүлөргө кайрылсак, ал көнүгүүдө биз 30 минутта, 40 минутта, 50 минут өзүбүз өтө бат эмес, өтө жай эмес, кааласаңыз чуркасаңыз болот, ошондой темпте басышыбыз керек экен. Мындайча айтканда биз өзүбүз мындай тердей башташыбыз керек баскандан. Өзүңүз билгендей май жылыганда эрий баштайт. Мисалга ошентип 40 минут бастыңыз, кайра 20 минут эс аласыз. Пассивный эс алуу. Мисалы телефон чукуңуз, китеп окуңуз, медитация кылыңыз. Кайра экинчи круг башталат. Экинчи кругда дагы сиз 40 минутта басасыз же чуркайсыз. Ал өзүңүздүн физикалык деңгээлиңизге жараша болот. Чуркаганда өтө бат чуркабашыңыз керек. Жай бир темп менен чуркап кете беришиңиз керек. Ошентип 40 минутта чыдайсыз да, кайра 20 минутта эс аласыз. Кайра 40 минутта, кайра 20 минутта ошентип 4 жолу кылсаңыз эң жакшы. Бул физикалык сиздин деңгээлиңиздин жакшы экенинен кабардар кылат. Эгерде сиз бул адатка жаңы өтүп жаткан болсоңуз, же сизде ашыкча салмак болсо, же биринчи жолу кылып жатсаңыз, сиз жумасына муну бир жолу кылуу менен мындан 2 эле круг кылыңыз. Биринчисинде 40 минут басасыз же чуркайсыз, кайра 20 минут эс аласыз, кайра 40 минутта басасыз же чуркайсыз, 20 минут эс аласыз, бүттү. Биринчи жума ушундай кыласыз. Экинчи жумада 2 кругту кайра 3 круг кыласыз. Кайра 3-чү жумада дагы 3 круг чуркап туруп, андан кийин 4-чү жумада ошо сиз дагы бир круг кошуп алсаңыз болот өзүңүзгө. Өзүңүздүн физикалык деңгээлиңизге жараша мындайча айтканда оорду кичине жеңилдетебиз. Бизге жеңил болсо аны кошуп алабыз өзүбүздүн арсеналыбызга. Биздин ашыкча салмактан арылуу үчүн
эч кандай тоскоолу жок экендигин дагы бир жолу тастыктадык десек жаңылышпайм. Жумасына бир жолу мисалы дем алыш 60 күндөрү ушул көнүгүүлөрдү, ушул эрежелерди кылуу менен сиз ашыкча салмактан бат арылсаңыз болот. Эгер видео жатса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, каналыма катталганды унутпаңыз. Görüşкөнчө.